Салам достор, биз бүгүн сиздер менен даража деген теманы өтөбүз. Даража деген эмне? Даража бул биздин кадимки эле көбөйтүү амалыбыздын кыскача түрдө жазылышы, кыскартып жазылышы. Анда биз n дана a санынын бири-бирине көбөйтүлгөн түрүн кыскача түрдө анын n-инчи даражасы деп жазып алсак болот. Бул жерде a саныбыз даражанын негизи деп аталат, аталышы. Ал эми n саны даражанын көрсөткүчү деп аталат. Анда эмесе кандай түрдө жазылат? Немалайын. Бул жерде көрүп турганыңыздардай эле 5 саны, демек негизи бизде 5 болот. 5 саны өзүнө 5ке 1, 2, 3, 4, 5, 6 дана 5 саны өзүнө көбөйтүлүптүр. Анда 5-тин 6-нчы даражасы деп кыскача түрдө жазылат. Көргөнүңүздөрдөй, бул жазууга караганда бул жазуу кыскараак болуп калды. Ушул жазуу бизде даража деп аталат. Анда бул жерде карай турган болсок, бул жерде так сан 5 деген сан негиз болчу. Ал эми бул жерде сан эмес, өзгөрмө. Башкача айтканда k тамгасы, k өзгөрмөсү бизде негизи болуп калат экен. Канча дана? 1, 2, 3, 4 дана. Демек, k'нын 4-нчү даражасы деп жазылат. Ушул сыяктуу эле, мисалы үчүн 64 деген сан жазылышы мүмкүн. Мындай болгон учурда биз мисалдын берилишине карап, мисалдын башка берилиштерине карап, өзүбүзгө ыңгайлуу түрдө өзгөртүп алсак болот. Мисалы, 64 бизде 8 көбөйтүү 8 деп жазып алсак болот. Эгерде бул түрдө жаза турган болсок, анда 8-ди 2 дана 8-ди бири-бирине көбөйттүк деп жазып алсак болот. Ушул эле 64-тү 4 көбөйтүү 4 көбөйтүү 4 деп жазып алсак болот. 4-тү 4кө көбөйтсөк 16, 16-ны 4кө көбөйтсөк 64 саны келип чыгат. Анда эгер бул түрдө жазып ала турган болсок, биз 4-түн 3-нчү даражасы, 4 саны өзүнө 3 жолу көбөйтүлдү деп жазып алсак болот. Ал эми ушул эле 64-тү биз 2-нин көбөйтүндүлөрү. 64-тү биз 2-ни 6 жолу көбөйтүлгөнү деп жазып алсак да болот. Текшерип көрө турган болсок, 2-ни 2-ге көбөйтсөк 4, 8, 16, 32, 64. Демек 1, 2, 3, 4, 5, 6 дана 2-нин көбөйтүндүсү. Ал эми бул өзгөртүп түзүүлөрдү билүү үчүн кайсы сандын даражасы түрүндө жазып алабыз? Буларды билүү үчүн биз көбөйтүүнүн таблицасын жакшы билишибиз керек. Эгерде жакшы билбесек, ошол таблицаны алдыбызга коюп алып, кайсыл сандардын көбөйтүндүсү түрүндө жазып алабыз деген суроолорго жооп беришибиз керек. Так. Ал эми бул жерде көрүп турганыңыздардай эле, жөн эле 8-дин 2-нчи даражасы деп жазып ала турган болсок, кээ бир учурлар дегенибиз сандын белгиси бар болсо, минус деген белгиси бар болсо, же болбосо бир канча сан ортосунда амалдар аткарылган учурларда биз сөзсүз түрдө кашага алып жазабыз. Каша колдонобуз бул жерде. Мисалга ала турган болсок, минус 2 саны бул жерде 1, 2, 3 дана экен. Эгерде биз минус 2-нин 3-нчү даражасы деп жазып алсак, бул учурда туура болот. Ал эми кээ бир учурларда туура эмес болуп калат. Ошондуктан жалпы түрдө, жалпы бардык сандарга туура болуш үчүн биз моминтип кашага алып туруп анан жазышыбыз керек. Демек, биз дайыма белги болгон учурда, амалдар болгон учурда аларды кашага алып туруп жазабыз. Ал эми бул жерде a плюс 12 санынын, мисалы үчүн, 3-нчү даражасын жазалы деп жазуу керек болсо бизгечи, анда биз a плюс 2-нин
3 darajасы кашаны сөзсүз унутпайбыз. Эгерде каша жок болсо, башка калем алайын. Эгерде биз жөн гана а плюс 2-нин 3 даражасы деп жаза турган болсок, бул даража бир гана 2-ге тиешелүү деген маани билдирип калат. Бул 2-нин 3 даражасы бизде 8-ге барабар да, a'нын плюс 8 деген санга барабар болуп калат. Бул экөө 2 башка сан. Мисалга алып, бир эле эң жөнөкөй мисал бере турган болсом, a'нын ордунда эгер 1 болгондо 3-түн 3 даражасы 27 болмок. Ал эми кашага албай жазып, момундай жазып кое турган болсок, бул 9 болуп калмак. Демек 9 менен 27-нин айырмасы бар, ошондуктан биз дайыма кашага алып жазабыз. Ошол сыяктуу кемитүү, көбөйтүү, бөлүү амалдарында с-16-нын мисал үчүн 5 даражасын жазгыбыз келсе, с-16-нын 5 даражасы деп жазабыз. Дайыма каша менен жазабыз. Кашаны эгер жазбай турган болсок, анда туура эмес болуп калат. x плюс x y деген бул көбөйтүү белгиси. Биз өзгөрмөлөрдүн ортосуна көбөйтүү белгисин жазбай койсок деле болот. Бул көбөйтүү экендигин билдирет. Анда x y'дин биз 8 даражасын жаза турган болсок, анда x y 8. Кашаны унутпайбыз. Эгерде кашаны унутуп калчу болсок, анда x y 8 болуп калат. А бул деген сөз y 8 жолу, а x бир эле дана деген сөз. Ошондуктан айырмасы болот. Бул жерде x дагы y дагы 8ден ар бири 8 жолудан, а бул жерде y 8 жолу, x 1 жолу деген мааниге келип калат. Даражасы жок болсо, анда 1 даражасы 1 себеп бир дана бизде көрүнүп турат, бир дана экендиги уже анык. Ошондуктан эгерде даражасы жок болсо, анда даражасы 1-ге барабар деп эсептеп алабыз. Бул жерде h бөлү t-нын мисалы үчүн 7 даражасын ала турган болсок, h бөлү t-нын 7 даражасы. Кашага сөзсүз алып жазабыз. Эгерде кашага албай жаза турган болсок, анда h-тын эле 7 даражасы, а t-нын 1 даражасы болуп калат. T 1 дана болуп калат. H 7 дана. Ошондуктан кашага албай жаза турган болсок, экөө 2 башка маанини билдирип калат. Ошондуктан сөзсүз каша болуш керек. Ал эми даража кайсыл жерлерде колдонулат, даражаны кантип колдонобуз деп көп сурашат. Негизи эле темаларды кайсыл жерде колдонсок болот? Биз бул жерде формулаларды, мисалы үчүн жактары а болгон кубтун көлөмүнүн формуласын, көлөмдү эсептегенде биз даражаны колдонсок болот. Мисалы үчүн v бизде узуну көбөйтүү туурасы көбөйтүү бийиктиги болчу, а биз муну кыскача түрдө a'нын 3 даражасы деп жазып алсак болот. Көлөмдү табуу бул негизи эле көп тармактарда колдонулган тема. Ошондуктан биз көлөмдү табууда узунун туурасын, бийиктигин көбөйтөт экенибизди унутпайлы.